Эдил Байсалов балдарды прям принудительно Манас айылына алып барып Манас айылына апаргыла деп атат. Биз ошону көрөлү деп келдик. Балдарды биз Манас айылын биринчи оңдош керек, анан кийин алып келиш керек да, туурабы? мына аркасында ысык көл турат мынакей. Берди оңдобойт да. Бердин жерин аңдып жерине уже көзүн артып калышкан турбайбы. Буну Байтикке көчүрөм деген сөз бар турбайбы? Лакансалардынчы. Көчпөйт бул Байтикке. Көчүргөн жатат бунун территориясы. Дөөлөт Сыдыков менен Манасчы бар го, ошол директор да берди. Ал бербейм деп атат. Жакшы. Жакта оңдойм деп. Озуңузга май. Жок, озуңузга май. Ошентип атат. Мен жакта оңдойм, мен Son söz. Бул иште кайсы жерде канча болду иштебей калганы? Бул инде ковидтен бери иштейли. Ковидтен бери. Андай могу жердин баарын Манаска берсе болот да, Скөлдү деле берип койсо, Манастын эмеси болмок бул үйү. Скөлдү бере албайт, Скөлдүн өзүнүн территориясы бар жигиле. Жок, элдики да бул, элдики. Элдики элге калыш керек да. Территория бөлүнгөн да, туурабы? Бөлүнгөн менен бир мурда бирле каралчу да. Каралчу эмес бул. Управдилама эмеспи? Өздөрүнүн жери бар ал. Бул муниципальныйга киреби? Кайсы булбу? Ооба да. Жок, ысык көл деген өзүң ойлобойсуңар. 12 балга туруштук берген чоң имаратты атайын бузуп атат да, ордунда чоң үй салалы деп. Маны мен Булар билбейт, булар. Билбейт да. Булар жөнүндө кайтарат. Муну эми жанагы маданият министрлигине кайрылыш керек. Эмне үчүн? Жок, тактырбагыла деген. Неге? Муну оңдомойун мен тактырбагыла деп айткан эмескечи. Чын эле оңдойбу, чын эле? Деген Ыдырыс Исаков Жанар алабыз деп атат. Өчүбөй. Маны мен жабайм анчы. Казалыш билбейт да. Ошо биз эмеге Манас айылына келип, эме канча жакын экенин көрөлү десек, мына Манас айылынын бул эмеси могу чоң барып аталса, мындай караганда эле мына ысык көлдүн эметеси бакыйып турат, бирок түп жагынан талкалап башташыптыр. Баягы биз келгенде баса турган жерлерин баарын уже жоготуп жүрүштүр. Ошо мыягынан деле көрүп койгула бердим. Мурда сонбо иштеп шака свадьбалардын баары өтчү, үйлөнүү тойлор. Себеп жаштар эс алчу. Бул 2 жылдан бери иштетпей коюштур. Соке келгени, Сокенин да берди. Бир пландар болгон да, значит. Биз анда жакка ысык көлгө өтө берели басты. Жүрүңүздөр ысык көлгө барып. Түз эфир. Эмнени сүйлөп бересиздер? Эмне сүйлөп бересиңер территория жөнүндө? Мен мисалы соображением ушул мону Байтикке көчүрөбүз деген сөз деле калп эмес. Манас айылынчы. Манас айылынын өтө туура эмес иш. Эгер Манас ордосуна ошол жерге Манас айылы түзүлүп, Манастын арбагы турса, аны котором деген кыргыз оңбой калат го. Андайга жол бербешибиз керек. Айлана кыргызстандыктар, ак сакалыңар бар, көк сакалыңар бар, айымдар бар. Больницасы деп салса деле жарышмак. Аны там не талкалап атат? Эң баштысы бузбаш керек да. Эже жана эмени айтып берсеңиз. Сиз айтпадыңызбы? Келип карагыла деп айтты деп жана ким вице-премьер-министр кимде жана Байсалов ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне деп айтты ал? Манас айылына келгиле деди. Ошону укпап атам. Мен уктум, бирок мынтип айтты да, окуучуларга ушундай возможность бериш керек, Манас айылын барып көрүп турсун, экскурсия кылып деп. Мен ойлоп атам ушул эле Манас айылына келип турсун деп атат деп, жакшы ойлоп калдым. Жашынакай жер экен. Муну биздин балдар тети экологически грязный, эң дүйнөдө эң загрязненный Бишкекте жүрөт. Бияка келип бир хотя бы
экскурсия алып эс алып турган жер турбайбы сонун. Мындай да биз деген каршы эмеспиз. Шаар өнүгүш керек, жаңы курулуштарды жүрүш керек, эски жүрүш керек. Бирок мындай тарыхый, маданий жерлерди ушундай жер тилкеси катары көрүп, даяр коммуникация бар деп бузуп коюш бул туура эмес. Мисалы Не деп атат ал? Сен не элип алдыңар эле бул жерди, я? Элип алдыңбы якты? Мен эме видеого тартып туруп эме чарып кой. Бул бияктычы элип алыптыр, бизди тартпагыла деп тетияктан келип лакылдап атат. Кел бетин тартып калгыла, милицияга берели. Сен не Кыргыздын жерин баарын элип алдыңбы, я? Не болдуң сен? Не болуп атасың? Видеого тартып туруп салайын мунун баарын, тета үйгө жиберейин. Жо эмеге тетияк барып эметелик. Жо биз тартып атсак тетияктан келип алып бизди кууп атат. Иттер үрүп чыгат. Biz Манас айылына келдик. Жерде момундай эме забор коюп койгон, бизди киргизбейт. Мээрге момундай будка коюп, бул ишине отурсуп коюптур. Киргизгенге болобу бияка? Неге? Бул не частный территориябы? Бизди киргизген кишилерди киргизебиз да. Кимди киргизсе болот экен? Муну эки жагынан талкуулап жүрүштүр уже тете Кытайдан эмелерди баап келиптир. Эки жагынан уже эметип салыптыр, талкуулап. Как будто тете беймени бар болуп, бирөөнүн жерин басып алгандай эле талкуулап атыштыр да. Бул жерге эмне кылат деген сөз бар. Биякты эмне кылат экен? Кайдан билебиз? Кайтарган эле билебиз. Канча болду кайтарганыңызга? 23-сутка. 3-сутка? Не жаңы жылда эс алган жокпу булар? Жаңы жылдан келип. Бизди эки жагынан тең талкуулап жүрүптүр. Короче, Акылбек Жапаровду пусть с работы снимут. Мына монда кылып. Берге забор койду. Забор койгон аз келгенсип, эми берге будка коюп, эми бул бала эмне күнөө деле жок анда. Но жанталашып, биякта эл киргизбей, элдин байлыгы турган жерди уже талкалап, жер үчүн бүт аракетти кылып атат. Тет жакада КПП коюп коюптур, Тет жакада. Главный пост коюптур. Эме ордо турат го. Камера. Камера да коюп коюптур. Мынакей көрүп алгыла. Берде тимне Кытайды басып алгандай эле тимне аябай катуу иштерди жүргүзүп атышат. Көрүп алгыла, бул Акылбек Жапаров берге 24 декабрда келип берди. Обряд жасаган, эметип жертвоприношение кылып, кыргыздардын эң сонун кооз жерин баарын талкалап, уже мынакей тетин маяк бүрчүн бүт талкалаптыр. Биз чыккан лестница жок, нар жагынан лестницасын баарын талкалап бүтүптүр ужечи. Ортосу эле калыптыр. Булар тимне өчү бардай эле Кыргызстанды талкалап атыптыр. Шуну билип алгыла. Жакка барып Манас айылына кире албай келдик. Аякты дагы аябай прям эме бүт жагын курчап коюп, чоң-чоң замокторду илип коюп, эч кимди киргизбей атат. Анан биз таң калганыбыз, экөө бир эле территорияда турат, калп эле бизди алдап атышат. Ой ал башка, бияк башка деп. Экөөнүн территориясы мына бир эле экен. Даже экөө мындай эле забор жок эле мындай эле кетет экен. Ошон үчүн биздин чыпылдаганыбыздын баары эле ошол жерден Манас айылын Байтикке көчүрөбүз деген сөз бар деп айтып атпайсызбы? Ушул жака көчүрүп, бияктын бүт жерин баарын вот этиндей майда чүйда мондай үйлөрдү куруу. Булардын үйү мындай эле бүт үй көрдүңөрбү? Булардын оюн баары үй куруу. Жаны жайнаган машина, жер жайнаган машина бердин баары. Ушул жерди талкуулап аткан кишилер. Мээде мындагы басып келгенде мына мээр Манас. Манас экөөнүн ортосунда почти эме деле жок.
А мен осы продаю дом, участок, 50 соток. Жақта участоктарын сатады. Это Манас айылы. Біз ана тартып атқанда, нар жақтан жүгіріп келіп тартпағыла деп өкіріп атқан үшін біз сөзді прервать еткенге пришлось. Аны прямой эфирде тоқтаттық қанткені. Тарт албай қалдық та. Амна мояда көрдіңер бе? Бірле территория болып кетеді. Мо болса, ысық көлдік болып кетеді. Нар жағы Манас айылы. Манас айылы мына. Бұлар атайлап эле, бұл жердің барын Жапаров, Акылбек Жапаровтың кылып аткан иши. Мунун оюнда бияктын барын өз жана дайыма гостиница салат да. Өзүнүн немелерин салып, калп эле резиденция болот, ак үй болот деп алдап жүрөт да. Ошо эмнеге андай кишини алып келет? Банда айтып атат, Кыргызстандын 90% тегемеге Россияга өтүш керек деп атат. Ошондой эч кандай улуттук намысы жок кишини неге биз ошо премьер-министр кылып турабыз? Эмнеге бияка ушундай мамиле кылышат? Биз айттык, чырылдадык, токтотуп туруш керек болчу да, бир да уруксат кагазы болгон жок. Бир да уруксат кагазы болгон жок. А уруксат кагазы болбогондо да бирок КППлар туруп, момундай болгон будкалар туруп, тетерде КПП видео кылды. Ошого жалко да. Чаршан. Алып кетип атат. Трактор менен эле салып атат. Ана Мен мындай көрүп да, атам. бул жер материал көп чыгат да, бияктан строй материал чыгат, анан жери да, Акылбек Жапаров койсо койду. Эмне менен чаап салды барын? Жаңы Жана эле текин морит жаңы трактор менен акелдире. О, трактордук жаңы келдиби? Молары жок болчу. Мындай. бар. Кытайдан алып келдиби? Күч турганда жок болчу. Бүгүн пайда. Анда бузулду жакта бунун Кытайлар алып келген да. мамлекеттин элдин менчиги да, мамлекеттин. Мен начальник министр деген эчким. Буякта эгер кичинеси болсо киргизе берген. А мен буларга деле баштайын, только начальникне баштайын. Все-таки ким? Государственная служба охраны вы? Я при правительстве управ делами. Аларны доллар толон эле кап берет. Түшүнүктүү жылп. Кыргызстанды бир коргой турган киши жок экен. Ушун чырылдап 27-чи эмеде келгенбиз ушул топ менен. Дагы эме стройкага тиешеси бар кишилер келип ичин баарын көрүп кеткенбиз. Токтоткула дедик элек, бир дагы уруксат кагаз жок экенин баарын айттык элек, жок. Болбой атат да, элдин үнүн уккан жок бул. Экинчи Казакстан болгусу келип атат да буларчы. Экинчи Казакстандай кылып эч кимди укпайт. Сиз эмне деп сүйлөйсүңөр? Сен сүйлөйсүңбү? Сүйлөп бербейсиңерби? Ошо мынакей бул эме турат. Башынан бери апачык эле турган мындай замок. Эч кандай эме жок болчу. Забор жок болчу. Ошо бул эми канча айтып атсаң дагы биз 5 кишибизби, биздин аркабызда 15 кишиби, 15 миңби, 1 миллион кыргызбы? Биз элдин үнүн менен келип атабыз да, элдин. Биз өзүнчө кыймыл түзгөнбүз. Бул экологический зонага эмне эле үй сала берет? Бери элди эс алган жери, тети Фламинго паркында талкалайт турбайбы анда? Бери ВДХда бир комплекс кылып тур, баарын алган жатат да, нар жагы мыягы детский, тетакта детский эме бар. Фламинго, андан нары ВДХ. Ошонун баарын чогуу талкалап бүтүрөлү деп атышыптыр да буларчы. Бир деме дебейсиңерби кыргыз эли? Жок деп айтпайсыңарбы? Мынакей уникальный зданияңарды тумурайтып, тияк эки жагынан уже талкалап жок кылыптыр. Азыр жанынан да тартып көрөбүз го. Бул уже эме, чын айтканда кадимкиле трагедия. Бир Жапаров деген Акылбектин бир эме тети немеси пландары бар да, тети Бакиевдин 2007-жылы Максим сатып жибергөн деген. Ошону эле көздөп алып эле ошону жасаган болбойт да. Анан акчалары көп го дейм, за счет государства, ушинтип КПП кылып, за счет государства талкалап барын. Мээде бир бала айтып атат, мурда башында чыгарып атып эле ичиндеги стройматериалды. Аянда атайлап эле талкалашты дейт, батыраак элдер волноваться этпеш үчүн деп. Эме жаңы жылдык праздникте элдер тетиякта Казакстандагы
Когаланга аябай боор ооруп ыйлап турганда боордош элдерге биякта болсо дүмле бир эмени фашисттер келип алып талкалагандай талкалап салды дейт баарын. Ушу туура эмес да. Ушуну прямой эфир кылып тарттым. Элдер өзүнчө эме кылсын, бир чыгып эме депутаттардын эмесине коюш керек муну. Ошо ак үйгө муну эмеге эме кылыш керек. Калп эле бизге уже калптын кереги жок. Садыр деле күндө калп айтат, Ташиев деле күндө калп айтат. Акылбек Жапаровка биз ишенбейбиз. Ал дайыма калп айтып, только зыян жасап келген киши. Анын баары мен айтпасам да бүт Кыргызстан билет. Алардын фактылары менен мен айтып тизмектеп бере алам. Бирок мен бүгүнкү келгеним ушул именно Ысык көл боюнча келгем. Убактымды бөлүп атайлап Ысык көл эмне болуп атат десек, Ысык көл ушинтип эки жагынан талкаланып, детинде Кытайдан спец техника келип бүт уже талкаланып бүтүптүр. Эми жакында бияка келсе бизде атат окшойт. Тетяктагылар уже чыгып биз жака келатат, көрдүңөрбү? Жана тияктан болсо тартпагыла деп дедин жүгүрүп аркабыздан кыйкырды эле. Эми бияктан уже келатат, ошону күтүп туралым. Не деп айтат экен, не деп сүйлөйт экен. Таң калыштуу. Жогорку кеңеште депутаттар элдин талабын талашабы, талабын эметеби, милдетти аларды аткарабы же бизге элге каршы чыгабы? Казакстанда эмне болду? Элди укпай койду, аягы эмне болду? Канча миңдеген киши эме жабыр тартты чынында. Анан канча киши өлдү, эч ким билбейт. Азыр бул эмен баары эмнеге апарып атат кыргыздарды? Кыргыздардын кыжырына тийип атайлап жасап атат бул. Бул туура эмес. Бул эме Ысык көлгө жасаган мондай кыянатчылык, бул кыргыз элине жасаган кыянатчылык, жана зыян деп айтабыз. Ошо. Дагы эметип эми сүйлөп бүттүк дейт баары. Анда токтото берели. Жактан бизди кечке карап атышат, не кылып атат деп эле ошо аңдыган эле биз болуп атат. Прямой эфирден тартып атам. Келсе кайра жакшы болот эле, алардын да мнениясын угат элек. Неге андай эле бизден кооптонуп атышат, коркуп атышат? Биз не террористтербизби? Биз террорист эмеспиз. Бул кыргыз элинин байлыгы, жери. Биздин жер. Бул Садыр басып алган жер эмес. Дакансалар басып алган жер эмес. Бул Садыр Жапаров, Акылбектин жери эмес. Бул Кытайдын Чайнатауну эмес. Банда Тимур Файзиев деген айтты го. Ысык көлдө Саргамышта Чайнатаун салабыз. 100 гектарды Кытайга беребиз, 100 гектарды Арабка беребиз, 100 гектар ким алса ала берсин. Чет элдиктерге улам кете кесип бере беребиз деп. Анан Бишкекте да Чайнатаун салабыз деген, ушу Чайнатаун болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ойгон кыргыз элим. Чайнатаун болсо мондай забор коет бүт баарына, бизди мындай жактарга киргизбейт, уже киргизбейт. Бияка баары мусорго чыланган. Биздин бу жерде экологически таза жер үстүн баары ушундайга жетти. Атайлап ушунага келтирип койду, плачевное состояние. Бизде ойготолу деп элге аябай аракет кылдык, бирок ойгонгон жок. Көп эле эмеден эметип атышат колдоп. 6000, 7000 киши көрүп биздин прямой эфирлерди баары эле каршы чыгып атат, бирок жагы эмедей болуп чыгыш керек болчу. Жер үстү коргопчу. Не үчүн берде Чайнатаун болуш керек? Не үчүн берде биз келип бес ала албай калабыз? Не үчүн бизге элдин жерин өзүнчө эле резиденция кылам дейт. Резиденция деген 30 гектар жерде өйдө жакта турат, айтып эле атабыз. 30 гектар жерде сала бербейби? Эмне ошончо асыппы аяр жер? Ак үй салам дейт, ак үйдөн экөө турат. Бул жөн эле отмазкада, эптеп эле элдин алдап, көзүн бурмалап, бууп туруп берге өзүнө эле территориясына бекеринен бактардын баарын кураткан жок да. Ошол жердин баарына өзүнө эле үй салуу, жерин сатуу, ошол эле. Башка эме жок. Анан может Кытайлар берди, ээлеп алып берге эмесине да жакын посольствосуна берди. Чайнатаун салайын деген ой бар го деп ойлойбуз. Ойгон элим. Ошону айтып коелук. Ушундай бүт жакта турат кийин. Ушундай заборлор туруп калат бүт жакка, биздин төрүбүзгө кире албай, төрүбүзгө өтө албай калдык. Биякта эметип атат.
Мен атайлап дептилер бизге келсе экен деп күтүп атам, келсе экен. Неге эле булардын аябай чипи чыгып биз жакты карап эле улам эметип атат деп атам. Ошолор келсе, ошолорго да мен суроо берет элем. Актайникпи? Та кимдер иштеп атат бүгүн? Ошо талкалап коюп эс алып жыргап атасыңарбы? Яны талкалап бүтүп коюп. Аябай эле трагедия да бул чоң. Кыргыз үчүн трагедия. Сон архитектурный шедеврди талкалап коюп, анан биз тартып атсак жаман көрүп, биртимне биз террорист болгонсузбу. Чын айтканда террористтер ушуну талкалаган кишилер да. Кыргыз элине терроризм. Бул эме дагы деп коет, рейдерство. Рейдерство, захват. Это вандализм и варварство болот. Өзүнө элине каршы жасаган варварство. Вандализм, варварство и захват земли, рейдерство болот. Ошону билип койгула. Бул тарыхта калсын, тарыхта бул бийликтин жүзү. Булар ушундай элдин үнүн укпайт. Булар каалаган жерин өзүнүн каалаганын жасайт деген сөз бул ушул. Ысык көл. Ысык көл мейманканасы эми Ысык көл эми районуна асман шаарын салууда бул дагы элдин эч кайсы эмесин сурап койгон жок. Аякта эч кандай жанагындай канализационный эмелер жок. Система. Ошол жака очистка воды эмелер жасалган эмес. Ошол жакалар шаар салабыз 500 000 киши жашайт дейт. Ошо бизге керекпи? Ысык көл берметибизге келип алып ар ким келип үй салганы. Бизге ошол керекпи? Былтыр эле жанагы Афганистандан учуп келгенде канча киши жайнап кетти эле. Ичине Ысык көлгө кирип алып киринген кишилер көбөйүп кеткен. Ошондой ол Ысык көлүбүздү тебелеткен аз келгенсиз. Мына мерде Кыргыздын төрүндө турган Ысык көлүбүздү талкалаттык, каратып туруп талкалаттык. Ушул жакшыбы? Бул Кудайга жакпаган иш. Манас атанын арба курат. Ушу бийлик ушу менен кетет. Ушу Ысык көл булардын бетине кара көбө болуп эметет. Так бойдон калат, кара так бойдон. Бул ар бир кыргыздын жүрөгүндө бул мыкаачы бийлик деп калат. Бизди ура албаса дагы биздин төрүбүздөгү жашнакай имаратты талкалап бизди урду, бизди талкалады деген сөз ушул. Ушул башка эмнени айталык? Биякта жана биз элге эме дагы эскертүү беребиз. Ушинтип кайдыгер жатып берсеңер баарын талкалайт. Эми жакында Манас айылын талкалайт, жакында Фламинганы талкалайт, жакында ВДНХны талкалайт. Отуруп бергиле оозуңарды ачып үйдө. Бирөөңөр келип бизди колдогонго жарабайсыңар. Эми эмеге чыгалык, эмеге Ак үйдүн жанына. Ак үйдүн жанына чыгып Акылбек Жапаровдун отставкасын талап коелу. Эмне үчүн ал өз билгенин жасайт? Эмне үчүн ал өз билгенин айтат? Өз элдин сөзүн угуп да койбойт. Уруп ойноп да койбойт кыргыз элин. Ошон үчүн мен каршымын. Ушунун баарын тартып аткан себебим баары бул бийликтин беспределы, башаламандыгы, мыйзамсыздыгы. Ошону билип койгула. Мыйзамсыздык өкүм сүргөн өлкөдө эч качан жакшылык да болбойт, өнүгүү да болбойт. Элдин талабы дагы аткарылбайт, таламында эч ким талашпайт. Таламыңызды эч ким талашкан жок. Бирөө бир атка минер ушун жөнүндө сөз айтты. Бир мен уккандан жана эмелерде Мадумаров чыкты. Бирок Мадумаровдун канча кишиси бар? Эмне үчүн чыгып берге коргоп койгон жок? Же Баткенде салыныш керек беле бул Ысык көл? Эмне үчүн ошол эми бүтүн Кыргызстан келип берде колдоп койгон жок биздин акцияны? Эмне үчүн Текебаев деле бирөө эме го, аябай патриот киши. Ошонун кишилери келип бизди колдоп койгон жок. Бирдеме десе айтып коет, эми тиги айымдар кыймылы келиптир, анан тиги бул ал кимдин кишилери деп ушинтип бизди игнор кылып коет. Бирок биздин бул жүрөгүбүз ачышып турат. Мындай сонун зданияны талкалады. Мейли Кудай ошону талкаласын деген батабызды берип, Кудай талкаласын. Ушундай кишилердин арам ою бар экен, арамдыгын Кудай жазаласын. Башка эмне дейбиз? Кыргыздын төрүн талкалаганды Манас атанын арбагы талкаласын. Ошо биз анда кетелик. Бирден сүйлөгөндө эмне көп сүйлөгөндө. Нара бет жагынан бет тартып кайра улантабыз. Эменин бет маңдайынан тарта албай калдык. Мыяга чоң арыкта суу өткөн. Бияктагы бактарды көрдүңүз, элдердин баары айтат, бул бактар канча жылдан бери суу ичпеген деп. Атайлап ушуга даярданып келген да. Анан дедиги эме биз мурда өтүп анан үйгө кирип аткан
мейманкананын ичине кирип аткан бүт лестницаны талкуулап салышыптыр. Жаңы техника алып келиптир Кытайдан. Ан биякта болсо карабайсыңар, баягы темирди коюп атпады эле, темир коюп койгон. Көрүнбөйт, ан бияктан bir барайып карайын десең, могу чоң эме бар. Чоң биякта мындай арык бар, канал деп койсок, бул жерден суу өтөт, Бишкекке кетет. Шубак-шубактар суунун жээгинде туруп биз суу ичкен жок 2007-жылдан бери дейт. 2007-жылга чейин жашнакай иштеп турган жерди талкалап биздин кыргыздардын эң жашнакай төрүн булгап жүрүшөт. Биз ушагынан келдик эми. Бет маңдайын аралды. Бектен маңдайынан biz жакшы көрө албайбыз. Эмесинен баары тартып келели десек киргизбей койду ичине. Ичине аябай көп уну койгонун көрдүңөр. Бир служба охраны жакта бир кички будка коюптур. Анан кийин ичине дагы служба охраны коюп видеолорду коюптур. Анан берде душмандан коргогондой эле бизде элдерден коргоп атат да. Жөнөкөй эле биз жарандык активисттербиз. Кандайсыңар? Биз эми прямой эфир кылып келдик да, мону көрүнсүн депчи. Элдер полный картинаны көрүш керек да. Бул душманды талкалагандай эле талкалап атат, көрдүңөрбү? Фашизм да, бул обыкновенный фашизм. Ушуга ким күнөөлүү? Ушуну билиш керек да кыргыз эли. Бир да банда биз келгенде уруксат кагасын көргөн жок эле, көргөзгүлө десек, анан мына деп бербей койду эле. Анан прокуратурага жаздык элек. Биринде жакшы сөз жок да, мындай хитро мындай эле ответ берип койгон да. Ушун мыйзамдуулугу барбы жокпу деп суроо берсек, алар болсо ушул принятые меры по сносу зданий ушун жөнүндө көтөрүлгөн суроо деп, как будто биз принять меры по сносу деп жазгандай кылып коюптур да. Бул хитрый эме алып коюптур. Аны көрдүңөрбү, мен талкалап жүрдү. Бирок калдай психолог турат, бирок могу жагына жаңы техника келип, бир талкалай баштады кыргыз эли. Бир көңүл буруп койгула. До концаларын жазгандар, бүт айткандарын баарын көңүл бурбагыла. Бизден эмебиз, эми Кудай деп, эл деп жүрөбүз. Ушул жерде банда биринчи тартип баштаганда могул темирлерди угулаган. Эми эринбей бүт жака темирлерди улап жасап келиптир. Эчтекени тартпасын, эчтекени көрбөсүн деп көз боемочулук кылган бийлик бизге керекпи? Бул Казакстандан да жаман плачевный биздин состояние. Мындай караганда. Мына көрүп алгыла, мына мындай талкалаган көрүп койгула. Ушул жерден көрүнөт экен, ас болсо да. Эмне жанда тетиякка ылдый түшүп калыптыр тиги. Эмелер экскалатор бу, не дейт, экскаваторларды. Ушул ылдый түшүп баштаптыр. Кайда келип отурсаңар жакында эчтекеси калбай калат. Уникальный здание, шедевр. Биз жаштардан да сурап көрөлү дагы эмесин, мнениясын. Биздин жаштар келип калыптыр, жаштар канаты. Экология боюнча, ошону айтып бергилечи, биздин туурабы ушул? Бийликтин кылып аткан элдин үнүн укпай, биз 24-түндө угуп алып, ойлогонбуз эми үнү бусса дагы бир убакыттан кийин понедельниктен баштап бусат деп понедельник күнү келгенбиз 27-сине. 27-сине келсек, талай жерин бусуп койгонун чаардык элек. Чыгарып прокуратурага кат жазсак, ошол ойдон токтоткон жок, мынакей эми көрүп атасыз. Эми силер да жаштар дагы айткыла, айта турган сөзүңөрдү, пожалуйста. Негизи бул бийлик башынан эле бизге жаңы өзүн бийлик деп тааныткандан бери элге былтыркы күздөн баштап, октябрь окуясынан кийин бул бийлик сразу эле бүлдүргүч бийлик экенин көрсөткөн элге. Келе калып эле ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов, спикер жана президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Ак үйдүн тосмосун талкалоодон баштаган. Ак үйдүн ошол кезде Ак үйдүн тосмосун талкалап, андан кийин тарыхый биздин жерди бул бийлик бирөтөлө мыйзамдаштырып отурулгандан кийин бул тарыхый жерди талкалап башташты да. Азыр албетте талкалап коюштур, көп жерин муну уже зданияны сактай албай калабыз. Дагы унчукпай турсак, кайдыгер болсун. Биз жок дегенде азыр ушул жерди
сактап калыш керек. Бул жер жөн эле жер эмес, бул анткени бул жагынан гос резиденцияга, мамлекеттин коопсуздугу үчүн деле бул жер аябай кооптуу. Мындай алдырып эсек, мисалы имиштер болуп атпайбы, Кытай Чайна Таунда, Кытай компаниялары боюнча, если Кытай мамлекети бул жерге бир нерсе кура турган болсо, чоң комплексы, алар кандай максатта курат жана келечеги кандай болот, ар жагы күмөн жаратып атат да. Получается, биз акырындык менен кытайлашып, анан дальше Кытайга аныс деле мына мен тааныштарым Киргизияда биякта жашаган тааныштар бар да. Ылдыйраак бул жерде Кытайдын элчилиги жана Американын элчилиги, андан башка Россиянын консулдугу жайгашканда Киргизия айдынын ылдый жагында. Ошондо бул жерде байланыш ошол жерде жашаган, тегеренде жашаган карапайым элдер айтып атат, байланышы болсо начар болуп калып атат депчи. Телефон, жөнөкөй телефон байланыш. Анткени булар жанагындай техникаларды колдонот, бири-бирин тыншаган техникалардычы. Анан жөнөкөй байланыш кыйын болуп калып атат да. Ушул жерде туруп алып Бишкектин так борборундачы. Негизи эле бул эле жер эмес, ошол келечекте эстүү бийлик келсе, экологический зона могу жашыл зона. Бул коопсуздук жагынан алганда да келечекте менин оюмча, жеке оюм, Американын посольствосын, элчилигин, Кытайдын элчилигин эле сыртын аябай көрдүңүздөр болуш керек. Жакындан барганда 5-6 ряд ичи сыртында, эң сыртында жөнөкөй частный охрана, андан ичкерээк милиция кайтарат, андан сыртка ичинен дальше өздөрүнүн Кытайдын сотрудниктери кайтарат да. Анчалык кайтаруунун кажети жок, жөнөкөй элчиликтенчи. Баягы уйгур жаран, Кытайдын жараны, уйгур ошол якобы жардырды дегенчи. Менин оюмча бул өздөрү эле уюштуруп койлу, өздөрү ошол усиление кылганда, анан акырындык менен бул жерлерибизди захват кылып атат, захват кылып атат. Мындайча сиз туура айттыңыз, захват деле болуп атат бул жер. Өзүбүздүн жерди өзүбүз захват кылдырып атабыз. Жана биздин мындай мажүрүм бийлигибиз азыркы бийлик деп деле айткым келбейт, бирок 18-жылы Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда эмеге барды эле го, расмий иш менен Кытай Республикасына. Ошондо барганда 3 гектар жана Кытайдын элчилиги турган жерди энчилеп берди деп атпады эле аларга подарка кылып. Ошол уктуңар беле? Ошондой сөз болгон. Менде булар энчилеп коет экен да жерлердичи. Мындай маалыматым жок, мындай. Бирок интернеттен карасак болот. Бирок бул маалымат боюнча кичине укканым бар. Бирок так маалыматым жок. Албетте булар өздөрүнүн атасынан калган мурастай кылып энчилеген көрүп келатабыз. Акаевтан баштап Үзөң куйгушту, Каркыраны Бакиев, ошентип улам өзүнүн огородунун четин кесип бергенде эле берип келаткандарын көрүп келатабыз. Бул жерлерибизге азыркы ата бабаларыбыз канын төгүп коргоп келген жерлерди бүгүн болсо четинен кусоктоп кесип эле келатышат да. Жана Тимур Файзиевдин сөзүнө кандай карайсыз? Жана 100 гектар жерди Чайна Таун кылабыз, жана арабка беребиз 100 гектар деп эле ушундай айтып атканы эмне дейсиз? Албетте терс көз караштан Тимур Файзиев. Ал ким өзүн коомдо кандай таанытып атат? Ал Тимур Файзиевдин башы доорбайт бул кыргыздын жери мененчи. Ошон үчүн жанагындай эч кандай 100 гектар эмес, 1 гектар да жер берилбеш керек. Азырынча мен ойлойм, азыркы момундай чоркок бийлик турганда эч кандай проектилердин жанагы асман бул жөн эле жомокта, асман шаар эмес, жөнүнө асфальт салсын биринчи бул бийлик. Жазында баштайм деди го уже. Каяктагы асман шаарыбыз салмак эле. Жазында баштайбыз деп атат. Элдин деле аерде эч кандай уруксатын алган жок. Мындай ээн жатканы менен бирок ээн жатканы көрүнөт да, бирок алардын да мал жандыгы бар да, ысык көлдүктөрдүн. Ооба, жазында асман шаарынын проектисин баштайбыз деген боюнчабы? Ооба. Асман проектисин мен оюмча бул мындай да, бул жеке дүйнөлүк байлардын болсо курса дагы определенный ошол Файзиевдин достору келип койлатпы, тууган кварталы, американстардын кварталы деген ошондой квартал эч кандай ал жерде кыргызга тиешеси жок болот, бир дагы жер кыргызга кусок тиешеси жок болот. Ал жерде керек болсо кыргыздар жумушчулук эле алары күмөт да. Кыргыздар жашабайт экен. Көлгө, ысык көл, именно кыргыздын Бермети, даже Борбор Азиянын Бермети болгон ысык көлгө ал шаарды куруш үчүн көптөгөн жылдарда кесипкөй адамдар ошол тармакта иштеп чыгыш керек. Зыяны келбейби экологиялык жактан? Жана ошол шаардан чыккан бүт канализация ошол кайсыл жакка болуп коет же кайра болуп
көлгө куйдуруп коюшабы мындайынан айлантып барып ал белгисиз да. Азыр мисалы азыркы кичинекей Каракол, Чолпон ата окшогон шаарлардын канализацияларын биринчи оңдосун, асман шаарды курбай турупчу. Анан жөн эле биз мисалы кыргыздар Кытайдын көлүбүздү, Кытайдын канализациясына айландыргыбыз келбейт. Туура. Ошон үчүн Муну эки ысык көл да, ысык көл мейманканасынан ысык көл облусу экөөнүн аты каш. Эки өкүнүчтүүсү ысык көлдүн пулуну президент болгондо ысык көлдү талкалап атканы да. Буга чейинки президент Атамбаев ысык көлдү тескериче дүйнөгө тааныткан көчмөндөр оюну мененчи. Азыркы ысык көлдүн пулуну бул ысык көлдү талкалап аткандан значит бул кайдыгер менен деле жагы эл менен деле башы оорубайт дегенди түшүндүрөт да. Азыр жоопкерчилик ошол кишиде болуп аткандан кийин. Садыр Нуркожоевич, сизге ушу 27-синен бери кайрылып атабыз. Мен жеке өзүм да кайрылдым. Бул ар намысыңызга келиңиз. Уят болот. Кыргызды тебелеткен, кыргызды кыргыз тебелетеби? Сиз тебелетесизби? Жеке өзүм баарына жооп берем дедиңиз эле. Кана 27-синен бери давай жер талкаланып кетти. Эң жокто талкаланганды токтотуңуз. Токтотуңуз, кыргыз эли үчүн бүйөм десеңиз, кыргыз элине чындап президент болом десеңиз. туура. Эртеңки күнү балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, эртеңки урпагыңызды ойлоңуз. Биз ошо урпактарыбыз үчүн чуркап жүрөбүз. Бирибизди тааныбайт экенбиз, ушул жерден жолугуп таанышып атабыз. Чын биякта эмеден да Кара-Балтадан да келди элдер. Тибеде чүйдөн Чында кыргызда жакшы сөз бар го. Келечекти сен тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат депчи. Булар ойлобосун. Ушу ойдон эле чартаңдап бийликтин үстүнө жүрө береткенде булар эртеңби, кечпи, эртеңби же бүрсү күнү 1 жылбы, 5 жылбы баары бир кетет. Ушул кылып аткан, азыркы кылып аткан нерсесин баарына жооп берет да. Булар жеп ичкенден чыкарып монтип талкаламай койтушту. Жеп ичкенде макулду элдер көз жумуп келсе, эми талкалап эметип атышат да. Ошончо эле Асман проектисин кургусу келсе, бирок чын эле кыргыздын ал жерде акчасы менен, өзүнүн өкмөттүн акчасы менен, кыргыздын колорити менен курулуш керек. Бирок ысык көлдө куруунун кажети жок. Эмеси жок деп ойлойм да. Аны ошончо кургусу келсе, мен ойлойм Баткен жака куруп, Баткен өнүк турсун, чек араны бекемдесин биринчи. Биринчи чек арабызды тактап алалы. Биз куруп алып, биягынан ити кушунун баары, чөйүнүн баары кирип атат, азыр көрүп атабыз. Бийликте чөйлөр отурганда биягынан чөйлөр кирип атат да, башка сырттан. Ошон үчүн биринчи чек араны тактап алсын. Ар кайсы жөн эле жомок проектлерди айтканды коюпчу. Жанагыда жогоруда айтып кеткендей, биринчи мына элементарный аркы бетин ушул жолду да кытайлар жасаган. Бул эң правительственный өкмөттүн жолу. Аркы бетин тротуар жасашты жашнак кылып, а берки бети тротуар Московский көчөсү, то есть Акынбаева көчөсүнө чейин жасалбай турат да. Жок, Акынбаевадан ылдый да жасалган жок. Ооба, эмеге чейин, Московскийге чейин жасалбай. Жасалган жок. Аны жети да акчасы. Резиденциядан баштап. Биринчи ушуну жасап алсын. Жок дегенде резиденцияга кетип аткан жолдо могу жерде тротуарды, анан чоң проектлерди сүйлөсүн да. Колунан келбейт бул бийликтин. Мен сиздерге ишендирип кетем, эч кандай Асман шаар эмес, Асман шаарынын асфальты да курулду. Берге мисалы экинчи ак үй жасайм дейт. Ошо кол келеби? Ага да мен ишенбейм. Экинчи ак үйдүн бизге кереги жок. Бир эмес, бизде 2 ак үй турат. Кичинекей мамлекетке дагы канча ак үй керек? Керек болсо ак үйдүндө эмес, могу пробка кылбай, резиденциядан деле кабыл алып чоңдорду, резиденциядан деле иштесе болот. Бир эмес, 2 ак үй турса, эң туура куруп алып эмне кылат бул жерде? Ошончолук кургусу келсе, анда ак үй бияка салгысы келсе, ушул эле зданияны ремонттоп иштей бербейт беле анда? Даяр турган зданияны. Анын эмне кереги бар? Муну талкалап салып, бул жөн эле шылтоо, ак үй курабыз дегенчи, эч кандай буга ишенбейм. Мунун сыртын артында аябай чоң сасык саясат жатат. Ошол Кытай жыттанган сасык саясат жатат деп айтам. Туура. Басып алуунун бирден бир жолу деп ойлоп атам мен. Жеке оюмда. Төрүнөн баштаса бүттү да, төрү алынгандан кийин анан ылдыйкы жагы оңой эле да. Урматтуу эл журт трагедиясы. Ушул биздин айтып аткан үнүбүздү угуп, бизди колдойт деп ишенебиз. Намыстуу кыргыз элим биригели. Бириксек колдон келет. Туура. Бирикпесек колдон келбейт. Ушул жерде тургандардын сөзүн угуп, кайдыгер эместер биригели. Биз мына демилгелүү топ түзүп атабыз. Ушунун баарын изилдеп, башынан баштап аягына чейин чыкканга аракет кылабыз. Биз көппүз. Биз уже эме WhatsApp группа түзгөнбүз, аякта дагы көп, уже 100дөн ашык киши бар. Бул деген
бийлик тарабынан аябай чоң мыйзам бузуу кылмыш болуп эсептелет. Себеби деген бул эмне үчүн бузган болбойт? Биринчиден бул сейсмоустойчивый да 12 балга чейин туруштук бере турган бекем имарат курулган. Аны жана курулуучулар эле айтып кетпедиби? Экинчиден бул деген архитектура, тарых жана маданий мурас катары тизмеде турганда аны кандай негизде алган бул дагы мыйзамсыз. Туура айтасыз. Тарыхый маданий мурас катары министр культуры ошол Жамангулов, Азамат Жамангулов. Ушул министр культуранын алдында да биз митингге чыгып ошол кишилерди кайрылышыбыз керек. Ошол Минкультуранын карамагына карайт болчу тарыхый мурастарды. Бул мисалы өткөндө эле парламенттик шайлоодо мен буга чейин музыкалык мектепте иштеп кеткем. Бул министр культуры дагы эле ошол жакта иштеп жүрөт ойлоптур. Директорлор чогултканда Самат деп сурап атыптыр да, тиякта СДда жүрөт жардам берип. Мени сурабайт, сен ушул объектилерди кайтар деп министр культура айтмады. Экөөбүз бир эле сурактабыз. Туура. Министр мырза, сизге кулагыңыз катмак сырга. Изилдеңиз ушуну. Анан мындай да бул өтө бул биздин Советтер Союзу кулагандан кийинки ушундай мүнөздөмө дерс болот да, ошондой бир процесс болуп атат. Анткени бизде билесиңер 17-жылы жана жеке менчикти жоюп коллективизация болуп, бүт байлыктын баары, жер байлыгы баары мамлекетке өткөндө Советтер Союзу 70-жылда кандай жакшы курулуштар жасады, элге билим берди, маданий, социалдык, экономикалык жактан кандай өнүгүү болду. Анан ошондон бери 30 жылдан бери ошону талап толуп атышат. Мына элибиз ошон үчүн жумуш жок, миграция кетип атат. Мына Африка болсо, Африканын мындай тарыхын карасак, алардын да ошо башчылары чоң ур экен. Аябай бай болуп келгендерин сатып анан кедей адамдардын эчтеги жок экен. Бизде дагы жакшы Советтер Союзу жана оорукана, мектеп, бала бакчалар калган ичине. Жанагындай театрлар бизде. Мына баягында деле билесиңерби жанагы спорт сарайын бузап иштеп чыккан. Үй салса азыр аябай пайдалуу, чоң этаждуу, элиталуу үй салып сатса, бул аябай пайдалуу. Ошондуктан бизде ушундай бийлик эме болуп атат. Тек гана булардын максаты байып, элдик байлыкты тоноо болуп атат да, эми ташылап Жерин эле кызыгып атат да, жеринчи. Архитектурасына кызыккан жок, маданиятка кызыккан жок. Бул аябай туура, аябай эже айткан туура кылмыш. Бул Кудайга да жакпай турчу кылмыш. Анткени бул жер жөн эле тарыхый имарат эмес, мунун айланасында Манас айылы бар, андан тышкары Манас комплекси бар. Бул Манас атанын арбагына да шек келтирген. Бул шек келе турган адатты бийликтегилер аягы жаман бүтөт. Манас атага асылгандар негизиле оңбойт да, аягы жаман бүтөт. Ошон үчүн пока азырынча эсиң бар этегиң жий дегендей, азыр да кеч эмес. Бул имаратты талкаласаң дагы жерин бербеши керек. Азыркы бийликчи. Азыркы бийликке мен кайрылат элем. Жерди Кытай жана башка өлкөнүн жарандарына берүүнү сала турган өзүбүздүн кеңге кылса керектүү имаратты салса. Элге керектүү, жалпы бирөөнүн кызыкчылыгы эмес. Сыртка берүүнүн кажети жок. Элдин өзү менен акылдашып. Акылдашып үнүн угуп. Элдин үнүн угуп. Туура. токтобой калды деп ойлойсуңарбы? Токтоткула. Кайдыгерлик боло берсе токтобошу мүмкүн, бирок кыргыз эли баары чогуу жапа тырмак чыгып эметсе муну токтотсо болот. Бул бийликтин жүзү болду да. Акылбек Жапар өзү келип, президент аппаратынын кызматкерлери келип кой союп, кан чыгарып бул деген мракобесие да. Орто кылымдын жанагындай обряддарын жасаган дүйнө жүзүнө шындык атпайбы кыздарны. Ушундай жапа элге дүйнө жүзүнүн архитекторлору таң калып атат. Ушундай бул имаратты кантип бузуп атасыңар? Ошондуктан бул кылмыш иши муну эл кечирбейт, тарых кечирбейт. Акыр түбү чындык чыгат, ким талкалагандыгы булар жооп бериш керек. Акча жок дейт. Оорукана курганга акча жок, мектеп курганга акча жок. Анан эми буга бузуп койгон чоң кылмышта даяр турган имаратты оорукана кылып койсо деле канча киши жатып айыгат эле. Ооба да. Частный оорукана кылса эл өзү ремонт кылмак да бул жерде ошосо. Рахмат, силер сүйлөйсүзбү? Атайлап Кара Балтадан келдиңиз, бизди сүйлөп коебузбу? Жаштар ойгонгула. Эмне жаштар жатасыңар?
жаштар чыгыш керек эле, студенттер. Эмне жатасыңар? Чын эле эмне булар силердин келечегиңер да Булар эмес. сиздин келечегиңер. Балаңарды ишерге алып Балаңар келесиз. эмне жатасыңар, эмне коккосуңар? Ооба. Сүйлөшүп бир ооз. Мен скөлдө эки скөлдөн бирге каршымын. Башка элдердин жарандары биздин жерге келгенге каршымын. Эмне эndi бизде эмне деген балдар шаар айылдарда бала бакча жетишпейт, мектеп жетишпейт. Ошону да курган жакшы болмок. Бала бакчага барганда бир келет, 2-3 балдар жатат. Ошол көйгөйлөр болуп атат. Анан каяктагы Асман шаар менен каяктагы Чайна тауларды айтып атабыз. Чайна тауын токтотуу бул бардык жарандардын өзүнүн колунан келет. Чайна тауын токтотушубуз керек. Бизге Чайна тауын кереги жок. Ооба. Рахмат. Чоң рахмат. Анда биз бүгүнкү эмени бүтүрөлүк прямой эфирде. Биз да ойлойм, учкундан жалын тутанат дейт. Бул азыркы бийликтин кеп эскертүү болду дагы бир жолу. Анан эми башка да иш аракеттерди жасайбыз. Көп эме ишибиз бар алдыда. Кудай буйрса Кудай колдосун, Манас атанын арбагы колдосун.